29 апрель. Күндүн чыгаарына аз калды. Түн өтүп баратат. Күн жакындап калды. Римдиктер 13 бөлүм 12 аят. Бул сөздөр азап чеккен машаякчылар үчүн үмүт берген сөздөр. Бул сөздөр өз күнөөсүн жек көргөн жана күнөөдөн арылууну эңсеген машаякчылар үчүн үмүт берген сөздөр. Бул сөздөр акыркы душман болуп эсептелген өлүмдү жеңип, аны оттуу көлгө ыргытууну эңсеген машаякчылар үчүн үмүт берген сөздөр. Үмүт деген сөздүн жогоруда айтылгандарга кандай тиешеси бар? Түн деген сөз бул караңгы дүйнөнү, анын күнөөсүн жана өлүмүн билдирет. Павыл түн өтүп баратат деп айтуу менен эмнени айткысы келген? Күнөө менен кайгынын жана өлүмдүн доору өтүп баратат. Ал эми адилдиктин, тынчтыктын жана толук кубанычтын күнү жакындап калды. Сиз 2000 жылга созулган таң деп айтышыңыз да мүмкүн. Ооба, бир чети бул туура көз караш. Ошондуктан биз "О Теңир, дагы качанга чейин созулат" деп даттанабыз. Бирок качанга чейин деген даттануубуз бизге канчалык туура көрүнсө да, ыйык жазуу буга башкача карайт. Бул биздин түшүнүгүбүздөн алда канча жогору. Ыйык жазуунун дүйнөнүн тарыхына болгон көз карашы такыр башкача. Күн менен түндүн негизги айырмачылыгы мында. Күн бул Иса Машаяк аркылуу башталган андагы жаңы доор. Иса жок болуп бараткан бул дүйнөнүн акыры. Башкача айтканда, Иса жок болуп бараткан бул дүйнөнүн акырында келди. Иса өлүп, кайра тирилгенде, ал күнөөнү жана ооруну, өлүмдү жана шайтанды жеңди. Бул кылымдагы эң улуу согуш аяктап, падышачылык жана түбөлүк өмүр келди. Таң атуу бул Исанын келиши. Күндүн чыгышынан эч ким күмөн санабаган сыяктуу эле, Исанын келишинен да эч кими биз күмөн санабашыбыз керек. 2 Петр 3 бөлүм 8 аятта: "Сүйүктүү бир туугандар, Теңир алдында бир күн 1000 жылдай, ал эми 1000 жыл бир күндөй экени силерге белгилүү болсун" деп айтылгандай, бул биз үчүн 2000 жылдай туюлса дагы, биз күмөн санабайлы. Таң агарып, күн чыгайын деп калды. Күндүн чыгышына эч ким жана эч нерсе тоскоол боло албайт.